Борбордун чогортосунда жайгашкан чакан күркөлөрдүн бирин иштеткен Фатима Токталиева сатылбай калат деген ой менен күн сайын 2-ден 3 гана гезит сатып алып келип кайра сатат. Бирок күркөсү эл көп каттаган жол четинде жайгашканына карабай гезиттердин баары өтпөй калат. Начар өтөт, мурда жакшы өтчү. Азыр болсо жаман өтүп калды. Ансастан эле өтөт, бир кичинеден 2-ден 3 алабыз ашып кетсе. Бир гезитте? Вечерканы эле бир 5-6 алабыз. Суперинфону бир 10 чакта алабыз болду. Калгандары ошо 2-ден 1-ден. Алар өтсө өтөт, кеде өтпөй калат. Өтпөй да калат. Кайра апарып тапшырганы бар, тапшырбаган болсо арзан сатып жүрөбүз. Алабыз өзүбүз 20 сомго алсак, кайра 5 сомго сатып жүрөбүз. Правительственный газетаны вообще албайбыз. Кээрлер кез-кезде бир сурап келишет, аны албайбыз, анткени өтпөйт вообще эле. Гезиттердин өтүмдүүлүгүнүн төмөндөп кетүүсүнө айрымдар учурдагы экономикалык каачылык себептешсе, көпчүлүгү технологиянын өнүгүшү менен маалымат алуунун жолу да өзгөргөнүн жөө келтиришет. Анткени азыр ар бир адамдын колунда смартфон болгондуктан гезит сатып алуунун зарылдыгы жок деп эсептешет. Мындай пикирди шаардык тургундардын ар бир экинчиси тастыктайт. Журналисттер ушул хурч маселелерди көтөрүп, мындай калыс ойлорун, элдин пикирин билдиришсе жакшы болор эле. Слишком красиво написано все. Не хочется вериться. Жок, көз жетпейт. Көз тиле окубайм. А маалыматты кайсыл жактан аласың? Телевизордан. Ну, интернет сейчас в основном же. Для молодежи особенно интернет. Газеты читают бабулечки. Электронную версию только читаем. Гезит окурмандарынын катары суюлуп бараткандыктан соңку жылдары Кыргызстанда чыккан гезиттердин нускасы дагы азайды. Акыркы 2 жылда көпчүлүк басылмалар, айрыкча кыргыз тилиндеги гезиттердин нускасы 30-40%га чейин төмөндөгөн. Чыгымын актай албаган айрым эркин гезиттер жабылууга дагы дуушар болушту. Каржылык кыйынчылыктардын азабын мамлекеттик басылмаларда тартып жатышканы жашыруун эмес. Көбүнчө токтом жана жарлыктарды жарыялаган Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезити жумасына 2 рет 5-6 миң нусканын тегерегинде гана басылып чыгат. Азырынакы өкмөттүк 1 эмес 3 гезит турат. Буларга көп көңүл бурулбай калды. Булар өз арбайын өзү согуп чыгып келатат. Баягы реклама, силерде де бизде де жарнама рекламанын эсебинен чыгып келатабыз. Бирок ошон үчүн менин оюмча жанагы түшүнүктөн арылуу үчүн ушул бардык нерсени гезиттерди туура пайдаланса жыйынтыгы болот да. Албетте бул интернет деген жакшы экен. Мисалы үчүн азыркы болгон окуяны азыр эле айта саласың. Же болбосо азыр сен деле, мен деле, же болбосо майылдагы айдоочу деле журналист болуп кетти азыр. Телефондон тартып туруп эле салып коет. Басылмаларга баам салсак, дээрлик бардыгы саясатка, ушак айын гана жеңил-желпи темаларга шоу дүйнөсүнө басым жасайт. Медиа өнүгүү борбору мындан бир нече жыл мурун 30дан ашуун гезитти иликтөөгө алып, анда кыргыз басылмаларында мурдагыдай эле эл аралык журналистиканын башкы талаптары, кесиптик этика сакталбай жатканы айтылган. Мындан сырткары басылма ээсинин көз карашынын таңууланышы жана гезиттердеги каталар окурмандарды ирээжитет. Мисалы, ушул эле биздин Советтик Кыргызстан деген гезитибизде председатель деген сөз предатель деп калып, бир тамга түшүп калып. Ошондон редактор кызматтан алынган. Азыр бир гезитте 100 ката болсо дагы эч ким кызматтан алынбайт. Себеби жеке менчик гезит. Биздин журналисттер азыр бир жанагы көчөнүн тилин, ошо журналистиканын тилине айланышып алды. Бул өтө туура эмес болуп калды. Тескеринче журналисттер ошо кантип сүйлөш керек. Мына ошол тилде элге көбүрөөк таратып, ошол тилде болуш керек эле. Журналистиканын өзүнүн бир тилдик маданиятын көрсөтүш керек болчу. Ошол эле учурда адистердин пикири боюнча басылмалардын орду алмаштырылгысы экендиги талашсыз. Бирок гезиттерде көбүрөөк аналитикалык макалаларды жазып, материалдарды жарыялоо алдында булактарын текшерип, жалпысынан сапатына көңүл бурулушу керек дешет. Балким мындай учурда басма сөз каражаттарынын аудиториясы көбөйөт. Жанагы тарбиялык мандагы башка бир чыгармаларды окуучуларга же болбосо мындай бир жанагы биз айткан маанилүү материалдарды бергенде албетте гезитке жетпейт. Бир нерсени жазганда жөн эле маалымат катарында бербестен ал бир маалымат катарында берүү, экинчи ошону анализ деп, эмне үчүн ошол нерселер пайда болуп атат. Аны кантип жаман нерсе болсо жок кылыш керек, жакшы нерсе болсо кантип көбөйтүп элге жайылтыш керек. Мына ушунун тегерегинде ошондой бир проблемалардын тегерегинде ой жүгүртүш керек. Кыргыз басылмалары, айрыкча кыргыз тилдүү гезиттерди мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы сынга алып, бир нече жолу алар жалаң ушак жазып калды деп айткан жайы бар. Белгилей кетсек, Кыргызстанда учурда 100дөн ашуун гезит бар. Чынара Нурсеитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.